Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү Райымды Алла Тааланын аты менен баштайм. Аллага алкыштар, мактоолор, даңктоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам салаваттарды айткан болобуз. Мына кол астында китеп өзгөчө уникалдуу зарыл эмгектердин бири. Ошол Чуба устазыбыз, Саид Багдаш устазыбыздын устазы, чоң ата устазыбыз Абдулла Сиражуддин Аль-Хусейни рахимахуллахтун Ал-иману бил малаикати алейхимуссалам сифатухум аснафу вазаифу мавакифум. Ошол периштелерге иман келтирүү китеби дейт. Периштелердин сыпаттары кандай болот, кандай түрлөргө бөлүнөт, алардын өтөй турган жүктөлгөн кызматтары кандай, анан мусулмандар менен болгон баягындай тапшырылган жүктөрүндө кандай бир жүктөр моюндарына жүктөлгөн деген өтө уникалдуу китеп. Мына ушул китептин 213 бетинде мен тал'анухул малаикатуху малаикату алейхиссалам дейт. Баягы периштелер кимге каргыш айтат дейт. Аллах Тааланын өкүмү менен, буйругу менен периштелер мындай бир сүйүнүп, алкыш айта турган адамдар болот. Аллахым ошол топтордон кылсын. Анан тилекке каршы Кудайым мандайдан сактасын. Периштелер Аллах Таала жек көрүп, буйруп, анан периштелер каргыш айта турган бир адамдардын дагы жоонтобу болот. Ошондон Кудай сактаган болсун. Ошентип периштелер каргыш айтып, Алланын каарына, азабына дуушар боло турган бактысыз адамдардын бири бул курал көтөрүп, мусулмандардын үрөйүн учуруп, мусулмандарды жөнү жок коркутуп, үркүтүп, тынчтыгын, жымжырт, тыптынч жаткан тынчтыгын бузуп, жүрөктөрүнүн үшүн алып, мусулмандарды коркутуп, мындай залым атанып, зулумдук менен алектенген адамдар деп атат да. Мындайча айтканда, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат: "Мен ашара иля ахихи бихадидатин", ким бир тууганына бир мындай темирди көзүнө көзөп, ошол менен коркута турган болсо, мындай темирди мындай бетине такай турган болсо, "Фа иннал малаиката тал'ануху", периштелер ошол адамга, жанагындай курал көтөргөн адамга, жана мындай эч бир себепсиз, жазыксыз эле келип коркутуп, мындай бир залым болгон адамга периштелер каргыш айтат дейт. Хатта янтаки ошол темирди да көзүнө көзөп ойногонун токтотпосо деп атат. Ва ин кана ахаху ли абихи ва уммихи, аталаш энелеш бир тууганына болсо да ошол темирди көтөрбөсүн деп атат. Эми темирден максат Бадруттин Айни рахимахуллах алымыбыз мына ушул Бухариге берилген Умдатул Кори китебинде айтат, бул дегени эми курал деген курал бар, анын сүрү болот, башка болот, тамашалап болсо да мусулманга көтөрбөш керек деп атат. Ал эми мекенди коргоо, ал атайын мамлекет тараптан ошентип буйрук чыгып, эми заманабыз тынчтык болсун, ошондой зарылчылык болуп калса, ал башка маселе. Бул жерде тынчтык болгон учурда мусулмандарга тамашалап болсо да ошондой бир жүрөгүн үшүн ала турган учур. Экинчиси зөөкүрлүк кылып, бөөдө жерден Кудай сактасын, адамдардын малын тоноп, жулуп алуу маселесин айтылып атат. Мындай адамдар жакшылык көрбөй калат, Кудайым ошондон сактасын. Экинчи хадис, кимдер Кудайдын каргышына калат, периштелердин каргышына десе, бул хадисти да бизге жеткирип берип атат. Имам Муслим, имам Тирмизи жеткирип берет. Иннал мар'ата ида харажат мин байтиха ва заужуха карихун. Кайсы бир аял заты күйөөсү макул болбой туруп, күйөөсүнөн ыраазычылык албастан, макулдугун албастан үйдөн чыкса, күйөөсү ага наразы болуп, күйөөсү билип наразы болуп, күйөөсүн наразы кылганына карабай туруп үйдөн чыгып кеткен болсо, себепсиз, жөнү жок эле себепсиз. Ла'анаха куллу малакин фис-сама, асмандагы ар бир периште ага каргыш айтат деп атат. Ва куллу шейин маррат алейхи, жана ошол кайсыл жерлерден басып өтсө, тоо таш болобу, жер болобу, баардыгы каргыш айтып турат. Гойрал джинни вал инс, инсан менен жиндерден бөлөк, хатта таржыга кайра аял зат үйүнө кайтып келип, күйөөсүн ыраазы кылмайынча ошондой бир каргышка курчалып калат дейт. Кудай андан сактасын. Анан бул хадисти буруп сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айта турган маанисин бурмалап, мынакей деп феминисттер башкалар колдонуп кетпесин. Мунун экинчи тарабында үй бүлөсүн мажбурлап кызыл камчы аталган эркектер дагы жок эмес. Үй бүлөсүн ушинтип аял катары сыйлабастан, өмүрлүк ак никени актабастан туруп, аялына кордук, зомбулук көрсөтүп, үй бүлөсүн бакпай, үй бүлөнүн үмүтүн актабай, мындайча айтканда үйүнө кирсе, жүрөктөрүнүн үшүн алып коркутуп, жада калса түгүл балдары, кыздары дагы жанагы жаанда калган, шөмтүрөп калган таранчыдай коркуп турса, ошондой жаман ата, жаман эркек, жаман күйөөгө дагы периштелердин каргышы болот. Бул эки тараптуу маселе. Үй бүлөнүн баалуулугун биринчи кезекте эркек, аркасынан аял заты бирге ушинтип колдоп сүрөп, бирге ушундай колдоп кетиш керек. Эркек үй бүлөгө жакшы башчы, жакшы
мындай бир күйөө болсо, балдарына жакшы ата болсо, аял дагы күчтүү эркектин көлөкөсүндө колдоп, сүрөп, жакшы мамиле кылыш керек. Жакшынакай күйөөсү карап атса деле аны көз келбей, уруксаты жок ушундай капа кылып, нааразы кылып көчөгө чыгып кеткенден акыбети оор болот. Ошондо үй бүлөсүн бакпай, зарыктырып, кор абалда таштап кеткен эркектерге дагы ошондой бул дүйнөдө эртерээк эсине келип үй бүлөсүн жакшы карабаса, аларга дагы ушундай бир каргыш болот. Кудайым алардан сактасын. Эми каргыш деген сөздүн өзү жаман, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баардыгын ачыктап айтып кетип атат. Үй бүлөнү эркек дагы аял дагы кошо сыйласа, ал үй бүлөдөн чыккан балдар башкача өскөн балдар болот. Кудайым эч бирибизди адаштырбасын. Эч бирибизди Аллах таалам адаштырбаган болсун.